Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле каарманыбыз Жош аялы Рейчел баласы Макс менен бирге атайын шаардын ызы чуусунан алысыраак жашай туралы деп бир үйдү сатып алышып, ошол жерге көчүп келип жатышкан. Үй негизи айлана тегерегин токойлор курчаган сонун жерде жайгашкан. Бирок үй так гана чоң жолдун жанында жайгашкандыктан унаалардын ары бери өткөн үндөрү ар дайым угулуп турат. Анан да ал үйдүн так гана бурулушта курулганын байкайбыз. Кечинде Жош баласынын унаада калып калган оюнчугун алып келип берип жаткырып, аны уктаткандан кийин ушундай тынч жерге келишкенине сүйүнүп, Рейчел экөө эми гана уктоого камынып жатышты эле. Аларды өтө катуу чочутуп, терезеден унаа дөңгөлөгү ыргып кирет. Жош дароо эле чуркап барып караса, бир унаа үйдүн маңдайындагы бакты сүзүп аварияга учураптыр. Бул нерсе Жошту өтө катуу ойлондуруп койду айтор. Эртеси ал жумуштагы ишине көңүл бурбай эле. Кечээки болгон автокырсык жөнүндө интернеттен издеп көрүп жатканын көрөбүз. Компаниянын жетекчиси Жоштун эски досторунун бири эле. Жош бүгүн жумушка такыр эле көңүл бурбагандыгын байкаган досу Жошко келип ишке көңүл буруусун суранып, өзүңдү жыйнап ишке даярданып кел деп айтат. Жош жумуштан кийин Максты мектептен алып, андан соң аялы Рейчелди дагы жумуштан алып үйүн көздөй жөнөшөт. Жолдо бара жатканда Жош аялына интернетке жарыяланган кечээки автокырсык жөнүндө көрсөтүп, Рейчел болсо Жошко эми аны эмне эле кайра айтып жатасың? Өткөн өтүп кетти, эми ал жөнүндө ойлонуштун деле кереги жок деп айтат. Үйгө келгенден кийин Рейчел Макстын так эле кечээки унаа бакты сүзгөн жерде ойноп жатканын көрүп, бул жерде ойнобой эле койчу деп кооптонуп аны үйгө алып кирип кетет. Жош болсо ошол жерде айнектин сыныктары калып калганын көрүп, аларды тазалап, анан да ошол жердеги чөптү чаап коюуну чечет. Чөптү чаап жатса эле дал ошол бурулушка бир унаа келип токтоп, көрсө кечээки унаанын айдоочусу көз жумуп калгандыктан, анын үй бүлөсү ошол жерге аны эскерүү үчүн келишиптир. Ал унаа кетери менен Жош ошол жака барып, кечээки курман болгон бала 17 жаштагы эле бала экенин билип, анын аты Кайл экенин жана спортсмен экенин билет. Жош ошол жерден ары бери карап ойлонуп, унаанын кырсыкташына бир гана чукул бурулуш себепкер болбогонун, ал жердеги чукул бурулушту көрсөткөн жол белгисин дагы бактар жаап калгандыктан көрүнбөй калгандыгын байкайт. Эртеси Жош жумушуна дагы эле көңүл бурбай, интернеттен ошол Кайл деген бала жөнүндө дагы издеп, ошол автокырсык жөнүндө эле карап отурду. Кечинде анын достору жаңы үйүнө конок болуп келишет. Жош ошол жерден дагы досторуна биз көчүп келген түн эле бул жерде автокырсык болду деп айтып, көрсө алар 17 жаштагы балдар болчу экен. Ичимдик ичип алып унаа башкаргандыктан ошол бала көз жумду деп айтып берет. Достору кеткенден кийин Рейчел Жошко сөзүн баштап, сен эмне эле ошол кырсык жөнүндө кайра-кайра эстетип жатасың? Биз эртерээк андай нерселерди унутуп салышыбыз керек да, андан ары тынчыраак жашашыбыз керек деп ачууланат. Эртеси болсо Жош арасын көтөрүп чыгат да, ошол жол белгисин тосуп калган бадалдардын баардыгын аралап салды. Кечинде да эшигинин алдына отуруп алып, ушул бурулуштан дагы эмне болуп кетет экен деп сарсанаа болуп эле ары бери өткөн унааларды карап жатканын көрөбүз. Дем алыш күнү болсо үй бүлө сейилдөөгө чыгышып, Макс атасына оюнчук аюуну уутуп берүүсүн суранганда, Жош баласына аюуну уутуп берем деп аракет кылып, өтө көп жолу барскан менен чапкылап, бирок такыр ута албай коет. Ошондо оюнду ойноткон адам Макстын көңүлүн калтырбай, сенин атаң жакшы аракет кылды деп аюу оюнчукту белекке берет. Кечинде үй бүлө адаттарынча өз тиричиликтерин кылып жатышканда эле дагы бир катуу үн чыгып, Жош дароо эле автокырсык болгонун түшүнөт да үйдөн чуркап чыгат. Бул жолу чукул бурулуштан эки унаа кагышып калган болуп, бирок күнөөлүү болуп калган айдоочу Жош чуркап жетип барганча болбой эле качып кетип калды. Анда Жош дароо эле экинчи унаага барып караса, ал унаанын айдоочусу жашы улуураак адам экен. Жош ал адамга сиз бир аз чыдап туруңуз, мен тез жардамды чакырдым деп айтып, бирок ал адам көп узабай эле ошол жерде Жоштун көз алдында жан берет. Жош болсо эмне кылаарын билбей эле туруп калып, ал адамдын Алиша деген кызы чалып жаткандыктан телефонун алып өзүнүн чөнтөгүнө салып коет. Бир аздан соң эле тез жардам жетип келип, бирок албетте айдоочуну куткарып калууга мүмкүн болгон жок. Болуп жаткан ызы чуудан Макс коркуп калбасын деп ойлогон Рейчел аны уктатканга аракет кылып, анан да ал Жошко бул бурулушта дайыма эле автокырсыктар боло берет окшойт. Ошондуктан бул үйдү көптөн бери сата албай жүрүшкөн окшойт деп айтса, Жоштун ою таптакыр башкада болуп, ал Рейчелга, эгер мен адамдарга алгачкы жардамды көрсөткөндү билгенимде, балким жанагы адам аман калат беле деп айтат. Эртеси жумушуна келген Жош кечээки өлүп калган адамдын телефонун компьютерине туташтырып, ал жактан жетиштүү деңгээлдеги маалыматтарды билип алат да, ошол адамдын акыркы сапарга узатуу аз эмине барып катышат. Андан кийин эле Жош адамдарга алгачкы жардамды
көрсөткөн курска жазылып окуй баштайт. Кырсыкка кабылгандан кийин эсин жоготкон адамдарга кантип алгачкы жардамды көрсөтүш керек экендигин окуп үйрөнөт. Ал ошол жердеги окутуучулардан үйдөн дагы практика кылып үйрөнүү үчүн манекенди сатып алмакчы болуп, бирок окутуучу бул жердеги адамдын манекендери сатылбай тургандыгын айтып, атайын дүкөндөрдөн буйртма берип сатып алсаңыз болот деп түшүндүрөт. Жоштун жумушка көңүл бурбай жаткандыгы кадимкидей эле байкала баштап, жетекчиси аны дагы бир жолу чакырып, дагы бир жолу эскертет. Бир күн эле Рейчел Макстын чачтарынын жулунганын байкап калат. Баласынан жакшылап сурап көрсө баласы чачтарын атайын жулат экен. Ошондо алар үй бүлөлүк психологко да барышып, жанагы үйдүн жанында болуп жаткан авто кырсыктардан улам бала коркуп, стресске кабылып, өзүн тынчтандыруу үчүн ушундай нерселерди кылып жаткандыгы белгилүү болот. Ошондон көп узабай эле Рейчел биз бул үйдү сатып жиберели да бул жерден көчүп кетели деп айтса, Жош ага макул болбой, бизде баардыгы жакшы эле. Биз болгону Макска көбүрөөк көңүл буруп, ага авто кырсыктарды көрсөтпөгөнгө аракет кылалы деп айтат. Ал керек болсо аялына экинчи унааны сатып берип, Максты алмак мектептен тосуп алышып, Жош аялы менен баласынын көңүлүн болушунча алганга аракет кылып жатты. Бирок ошол эле учурда аялы менен баласына көрсөтпөй, өзүнчө бөлмөдө адамдын манекенин алып практика кылып жатканын көрөбүз. Рейчел Жошко биз Макстын ар нерсе менен алаксытышы үчүн аны таеквондого берели деп, эми Максты таеквондого машыгууга алып бара башташат. Рейчел жумушта кезде Жош Максты машыгуудан тосуп алып үйүнө кайтышып, бирок үйгө бараткан жолдо тез жардам унаасы өтө катуу ылдамдык менен аны ашып кетет. Ошондо оюна бир нерсе түшө калган Жош дагы дароо эле унааны катуу айдап жөнөдү. Макс коркуп жатканын айтса болбой, Жош катуу ылдамдык менен айдап үйүнүн жанындагы бурулушка келет. Караса ал жерге бир топ унаалар токтолуп, сыягы ал жерде дагы бир авто кырсык болгондой. Бизди таштабаңыздар, жардам кылыңыздар. Оğlumun var басып кетишине себепчи болуңуздар суранам. Кичинекей бир тууганыбыз Умар чоң оору менен алышып, жалпы кыргыз элибиздин жардамына муктаж болуп жаткандыктан, берешин кыргыз элибизди кайрымдуу болууга чакырабыз. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө Аллах ыраазычылыгы үчүн жардам бериңиз. Жош баласын унадан чыкпай отуруптур деп айтат да, үйдүн жанына чуркап барса бир унаа так эле эшиктин алдында өрттөнүп жатыптыр. Өрт өчүргүчтөр аны өчүрө башташып, алар менен кагылышкан экинчи унаадан болсо эсин жоготкон адамдарды алып чыгып жатышат. Ошол жерден Жош эсин жоготкон адамга биринчи жардамды кантип көрсөтүп жатышкандарын өз көзү менен көрөт. Журналисттер Жоштон бул сиздин үйүңүзбү деп сурашып, андан интервью алайын деп жатышса эле Жош баласын эстеп кетет да унаасын көздөй чуркайт. Унаанын эшиги ачык калып, Макс унаанын ичинде жок болуп чыгып, арттан келип калган Рейчел дагы чуркап эле Максты издеп жөнөшөт. Көрсөм Макс эч жагы эле кырсык болгон жерге келип, унаанын ичиндеги күйүп калган адамды карап туруптур. Балага мындай мамиле кылгандыгы үчүн Рейчел Жошту психологко баруусун талап кылып, Жош болсо психологко бул жерде кандайдыр бир деңгээлде аялымдын да күнөөсү бар. Анткени мен баламды таеквондого бербей эле коелу десем болбой машыктырууга жөнөтүп салган. Эгер ошол күнү менин балам таеквондого барбаганда, анда балам экөөбүз үйдө болмокпуз. Мен болсо жанагы унаадагы эсин жоготкон адамдарды алып чыгып, аларга биринчи жардамды көрсөтүп, балким аман алып калмакмын деп айтат. Рейчел болсо болбой атып Жошту көндүрүп үйдү сатмакчы болушуп, кардар издей башташат. Эртеси Жош адаттагыдай жумушуна барганда, жетекчи ага биз сени жумуштан бошоттук. Сен акыркы кездери таптакыр эле жоопкерчиликсиз болуп калдың. Сенин айыңан биз чоң кардарыбызды жоготтук деп айтып түшүндүрөт. Жумуштан кеткен Жош болсо бул нерсеге бир аз капаланымыш болгону менен, ал жөнүндө көп деле ойлонбой үй бүлөсүнө деле айткан жок. Баласы менен ойноп жатып эле баласы кечээки болгон авто кырсыкты сүрөттөп, оюнчуктары менен дал эле ошондой кылып жасап койгонун да көрөт. Түндө ойлонуп уктай албай жаткан Жош таштанды челекти жолдун жээгирээк жагына сүйрөп келип койгонун көрөбүз. Анын ою таштанды челекти көргөндө унаалар ылдамдыгын азайтсын дедиби, же тескерисинче каршы тилкеге чыгып авто кырсыкка учурасын дедиби түшүнүксүз болуп турду. Эртең менен болсо аялы жана баласын шаарга жөнөтүп жиберип, өзү болсо жумушка барганы жаткандай түр көрсөткөнү менен албетте жумушка барган жок. Ал кечке чейин биринчи жардамды көрсөтүү көнүгүүлөрүн жасап, мына азыр кырсык болуп кетет деген эле бурулуштан көзүн албай, ары бери өткөн унааларды кечке эле карап жатты. Үйдү көрүп сатып алуу үчүн бир жаш жубайлар келишип, алар менен сүйлөшкөндөн кийин Жош шаарга барып, үй бүлөсү менен баягы үй бүлөлүк психологко келишет. Психолог болсо Макста баардыгы жакшы экендигин айтып, негизи Макста психологиялык жактан эч кандай жабыркоолор болбогондугун айтат. Ошондо Рейчел жанагы үйдү сатып алабыз деп келген жаш жубайлар менен телефондон сүйлөшүп калып, көрсө жаш жубайлар үйдү сатып албай турган болуп калышыптыр. Себеби Жош аларга үйдүн жанында ар дайым эле авто кырсык боло берет.
Бул жерде такыр тынчтык болбойт деп аларды кетирип салыптыр. Муну укканда Рейчелдин өтө ачуусу келип, кептин баары балада эмес, сенде окшойт. Сен чындап эле акылыңан айнып калган окшойсуң. Сен чындап эле психологко муктаж болуп калыпсың. Мен баламды алам да кетемин, сен эмне кылсаң ошо кыл деп айтат да. Буюмдарын салыштырып баласын алып эле кетип калат. Экөөнүн урушу ушундай ырбап кеткендиктен Рейчел Жош менен ажырашмакчы болуп, Жош дагы эми мен баламды көрбөй калмак белем деп юристке барып кеңеш сурай баштайт. Кеңештерди уккандан кийин Жош эң алгач эле үйдү сатып шаар жакка көчүп келмекчи болот. Бирок ал үйүнө келгенде тамактануучу бөлмөнүн дубалын бузуп салат да. Ошол жердеги чукул бурулушту беймарал карап отура берет. Көп өтпөй эле алардын үйүн сатып алууга кардарлар келип, бул жолу Жош баласын ойлойт да жанагы болуп жаткан авариялар жөнүндө кардарларга эч нерсе айткан жок. Үйдү сатууга келишим түзүп кетишкенден кийин кечинде Жош үйүндөгү оокаттарын жыйнаштырып унага жүктөй баштап, анан да баласына видео байланыш менен чалып, аялы менен баласына мен үйдү сатып жатам, шаарга барып жашайм деп жакшы жаңылыгын айтат. Ошентсе да Рейчел Жошко сен дагы эле бир кызыктайсың деп орой сүйлөй берди. Жош болсо кечинде дагы эле ары бери өткөн унааларды аңдып, качан кырсык болуп кетет экенин өтө күтүп, кырсык болор менен адамдарга биринчи жардамды көрсөтүп аларды сактап калуу каалоосу өтө күч болуп турду. Ошол түнү жамгырда жаап жаткан. Жамгырда тайгалак болоорун билген Жош бүгүн түнү сөзсүз автокырсык болот деп божомолдойт. Бирок атайын кызматчы унаа жолду кургатып кеткендиктен Жош процессти ылдамдатуу үчүн ошол бурулушка чыгып барат да атайлап суу чача баштайт. Сыягы Жош адамдарды куткарып калам деп көксөгөнү менен атайлап аларга жамандык жасап жатканын өзү деле түшүнбөй жатты окшойт. Ал кырсык болгон адамдарга биринчи жардамды көрсөтүү үчүн аптечкалардан бери даярдап коюп, керек болсо бурулушта турган жол белгисин дагы барып аралап кыйып салат. Ошентип ал түн бир окунга чейин күтүп, бирок анын көксөөсү орундалбай унаалардын баардыгы келип эле бурулуп кетип жатты. Акыры бир унаа өтө катуу ылдамдык менен келет да ошол жерден бурулуп ала салып кетип, ушуну эле күтүп турган Жош үйдөн чуркап чыгып унаанын эшиктерин ачканга аракет кыла баштайт. Ал аңгыча болбой ал жерге кайсы бир спорттук оюндан кайтып келе жаткан студенттер да келип токтоп калышат. Алар дароо эле телефондоруна видеого түшүрө башташып, Жош болсо эшикти ачат да ичиндеги аялды сүйрөп чыгат. Эми көптөн бери көксөп жүргөн алгачкы жардамды берүү ишин баштады. Бирок эсин жоготкон аялдын жүрөгү сокпой, такыр эле жыйынтык жок болуп жатты. Бир канча жолу аракет кылып, бирок такыр болбой койгондо, Жош ошол жерден ыйлай баштап, мен адамдарга биринчи жардамды көрсөтүп, аларды аябай сактап калгым келген. Бирок мен эми эмне кылып койдум деп ыйлап жатса эле, Кудайдын буйругу менен жанагы аялдын жүрөгү согуп дем ала баштайт. Аңгыча болбой студенттер чакырган тез жардам дагы жетип келип, Жош болсо кыялы орундалгандай болуп күлүмсүрөп турганын көрөбүз. Эми ал мындан ары мындай акылсыз кадамдарга барбайт деп ойлойм. Сиз дагы өз пикириңизди комментарийге жаза кетиңиз. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.